Şu Тосор айылынын шаарда жүргөн, четте жүргөн балдарынын түзгөн Тосор коомдук уюму спонсор болуп, ошол Тосор коомдук уюмунун эмилгесин өткөрүлүп жатат. Тосор коомдук уюмунун инициативасы, спонсорлугу анан ошо Муратжан элинин, Тосордун элинин бардык колдоосу менен өтүп жатат. Мамлекетке эч кандай күч келтирбейбиз, бюджеттен эч кандай жардам албайбыз деген бир башында айтып чыкканбыз. Ошо боюнча бардык иш-чара ошо өзүбүздүн эмилге менен өтүп атат. Иш-чара тууралуу жалпы айтып өтсөңүз, эмнелер болот, кандай өтөт ошол тууралуу? Иш-чара эми кыргыздын Нукура тою катары өткөн атат. Ушул жерге 120дай боз үтү келет, 6-7 миңдей конок келет. Анан бир жылкы союлуп атат, мал союлуп атат дегенде, андан тышкары ушул жакта көкбөрү таймаш өтөт. 8 команда келип 2 күн, эртең бүрсүн 2 күн таймаш кылып көкбөрү көргөзүшөт. Кыргыз күрөш, Кыргызстандын 4 тарабынан кыргыз күрөшкө келатышат. Кол күрөш өтөт. Анан кыргыздын эски оюндары ошо ордону атайын, ордого жай даярдап, ордо оюну өтөт. Кыргызстандын ар кайсы жагынан келген ордо командалары келип ордо ойношот. Таяк тартыш, кол күрөш, анан эреңиш өтөт. Ошо мелдештер катары ушулар өтөт. Андан сырткары ошо кыз куумай, тыйын эңмей деген дагы кыргыздын жөрөкөлөрү өткөрүлөт ушул жакта. Негизги иш-чара 26-сында болот,